Урматтуу Чыноо Якыныч, урматтуу Ашырбек Майдунович. Маселени атаргандай, мунун түлкү кылгандай кандай экен. Батырганга аракет кылайын, биринчи маселем айтайын. Бизде саламаттык сактоо министринин алдында дары-дармек уюму бар экен. Мына ошол жерде эл билген, бирок бийлик билбеген коррупциянын чоң бир уюгу бар экен. Билбейм, башбаккан бар эле байланып калабы, маселе көтөргөн байланып калабы, айтор ал жерге канча кылмыш иши козголот, канча комиссия түзүлөт, баары мус козголбойт экен да. Менин дарегиме 2 айдан бери ошол тармакты жакшы билген адистердин кайрылуулары кабат менен келди. Өкмөттүн вице-премьерине жолдодум, башкы прокуратурага жолдодум, майнап чыккан жок. Ал тармакты жакшы билген адистердин айтымында биз бүгүнкү күндө дарыланып, пайдаланып жүргөн дарылардын көпчүлүгү жасалма болсо, көпчүлүгү мөөнөт өтүп кеткен экен. Мына ошол жерге эч кандай лабораториялык изилдөө жүргүзбөй, экспертиза жүргүзбөй эле уруксат берет экен. 6 айдык мөөнөттөгү уруксатты 1 айдын ичинде берет экен. Жөн бербейт да. $500 $1,5 миң дейт. Андан да кызыгы ал тармакка кызылдар менен каралар аралашып кетиптир. Анткени жанагы Чотур деген балекет бар эмес, ошол чоң окшойт го. Мына ушул тармакты жетектеген адамдын мөөнөтү 15 жылга жакын болуптур. Айлам кетейин, туугандар. Бизде бийликтин сересинде бир дагы адам мынча узак мөөнөт отурбаса керек эле. Мөөнөтү Акаевдикинен ашып, Усубаевдикине жетейин деп калыптыр да. Анын ушунчалык узак убакыт отурушуна бир мандем бар. Демек, арда бир тандем бар. Ушул боюнча мен сизден суранып кетем, Чыноо Якыныч. Кайрылуулардан жакшы майнап чыкпай атат. Профилдүү комитетке протоколдук тапшырма бериңиз. Анткени менин колумда 19 академик, профессорлордун кайрылуулары турат. Негиз бар, себеп бар деп эсептейм.